и мы тогда можем начинать уже. Спасибо, Елена, за вступление и то, что меня представили. Урматтуу ата-энелер, анда биздин онлайн тренингибизди улантсак, азыр бир аз мындай интерактивдүү форматта болуш үчүн мага видеоңуздарды тамызып, жөн гана моундай кылып коюшуңуздарды суранам. Кимде видео кармаса, сураныч видеону көргүзүп, бир ата-энени көрдүм, Эгемкулова Алмахан, рахмат. Так, бири-бирибизди эметип коелу. Дагы ким бар бизде? Так, Жолдошева Замира эже, бизди көрүп атасызбы? Кызылкыя Танзилянын атасы окшойт, эң сонун. Демек, баарыбызда байланыш жакшы эле экен, Фатима менен Барчинай дегендики калды. Ушулардыкын көрсөк, Биринчиден жүз көрүшүү баары жакшы эмеспи? Мындай жүз көрүшпөсө, бир аз жумушту аткаруу өзүм жалгыз сүйлөгөндөй болуп сезилер. Ошондуктан мына жерде түбүндө реакция деген жер бар. Анча-мынча ушул жерди басып, кол чабып, же болбосо мындай жакшы белгилерди коюп, жок же ооба деген реакцияларды күтөм. Анткени буга чейин реакцияларды анча колдонбой аттык. Сураныч ушундай мен суроо берген мезгилде мага кичине реакция берип турсаңыздар, ошого жараша жакшы маанайда өткөрөлү деген ойдомун. Рахмат. Анда эмесе келиңиздер, видеоңуздарды барыңыздар күйгүзтүңүздөр, таанышып, атыңызды гана айткан жетиштүү. И кызыңыз аты ким? Анан канчынчы класста? 3 эле нерсе. Биринчи өзүңүздүн атыңыз, кызыңыздын аты и класс. Болду. Так, мен порядок боюнча сурайын. Эгемкулова Алмахан деп турат. Сизден баштайлы анда. Мейли. Баштайлы. Атыңыз, кызыңыздын аты и класс. Өзүм атым Эгемкулова Алмахан, кызым аты Абдыкадыр кызы Бегайым. Бегайым. Канчынчы класс? 9-класс. 9 класс. Рахмат. Кызылкыя деп коет. Сапаргүл Кызылкыя деп турат. Сизге сөз. Сапаргүл. Менин атым Улча. Улча. Сапаргүлдүн апасы ким? Бир аз байланыш бир аз начар болуп атат окшойт. Рахмат Улча эжеке. Так, Кызылкыя Танзиля деп турат. Бул кызыңыздын аты окшойт. Сиз өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Камбарова Танзилянын аласы болом. Менин атым Алтынбек. Атасы. Ооба, Камбарова Танзилянын атасы болом. Кызым 10-класста окуйт. Сиздин атыңыз ким? Алтынбек атым. Алтынбек. Чоң рахмат. Андан кийин Апиза Усмонова. Кызы деп турат окшойт. Кызылкыя экен, кечиресиз. Саламатсыздар. Апизамын. Кызым Кадырбек кызы Бүбү. 10-класста Кызылкыяда. 10-класста? Ооба. Аты ким дедиңиз да биринчи жол? Бир жол? Бүбү Ширин. Бүбү Ширин. Рахмат. Ооба. Жолдошева Замира, сизге сөз. Саламатсыздарбы? Мен кызым Дарья, 8-класс. Замираныкы өзү же кызы экени түшүнүксүз болдум, макул. Андан кийин Гүлдесте деп турат бизде. Ассаламу алейкум. Менин атым Шарапат, кызым Гүлдесте, 9-класс. Жакшы. Рахмат. Андан кийин бизде Эгемкулова деп турат. Эгемкулова таанышкан, Алмахан эжели. Кегиле, дагы ким өзүн тааныштырып кетет? Ассаламу алейкум. Менин атым Элмира, Кызылкиядан. Кызым Фатима, 8-класс.
8 В класс. Рахмат. Андан кийин дагы ким өзүн тааныштыргысы келет? Кирсең маяка бир нерсе айтам. Кир маяка. Анара Туратова кол көтөрүп турат. Анда кезекте Анаранын эжесине берели. Макул. Анаранын эжеси болом. Атыңыз? Кызыл адам. Айым өзүм. Атыңыз Айым, Рахмат. Анара канчынчы класста окуйт? 10 класс. 10 класс. Чоң рахмат. Айдана Кызылкыя, рахмат реакция үчүн. Мен Барчынай атым. Кызым аты Айдана 10 класста окуйт. 11 класста окуйт. 11 класс. Эң сонун. Дагы ким калды? Баары менен таашып биттик окшойт, Аха, могул жерде Гүлназ деген кызы жазып атат. Нурзада Кызылкыя шаарында. Гүлназ Нурзада 8 класста окуйт экен. Аха, кимде проблема болсо байланыш менен чатка жазып турсаңыздар деле, бул жакшы чечим. Демек, урматтуу ата-энелер, бүгүн биз сиздер менен галс деген ыкма менен бүгүн сиздер менен иштемекчибиз. Галс жөнүндө мен кыскача айтып берем. Бирок ага чейин балдарыңыз, кыздарыңыз ким бар болсо, мондой актай барак эле алып келип, альбом барагын коюп турсаңыздар, түстүү карандаштарды, өчүргүчтөрдү даярдап турсаңыздар, Анан мен презентацияны баштайм. Так, буга чейин сиздер кыялданган белеңиздер? Мен биринчи суроом. Урматтуу катышуучулар, жооп бербесеңиздер реакцияны үйрөнөбүз, могул жерде ылдый төмөн жагында реакция бар, бассаңыздар. Сиздер кыялдангансыздарбы? Мындай бир каалоо тилек кылып, жолдошубуз Замира ооба дейт. Дагы ким кандай жооп берет? Дагы ким кыялданган? Могул жерде реакцияны колдонсоңуздар, Гүлдестенин апасы ооба деп жооп берип атат. И Фатима дагы кол көтөрүп турат. Могул жерде жазылган боюнча кайрыла берем, анткени мен кичине башым айланып калат экен. Рахмат, катышуучулар. Демек, баарыбыз кыялданып жүргөн экенбиз, Бирок бүгүн биз өзгөчө форматта иштейбиз. Биз эчтеке жазбайбыз, бирок жалаң гана тартабыз. Айрыкча кыялданууну тартабыз. Эмне себептен тартканыбызды мен аягында түшүнөсүздөр деген ойдомун. Анда эмесе азыр мен сиздерге презентациямды көрсөткөнгө уруксат этсеңиздер, Сиздерге азыр мен демонстрацияны басам. Менин презентациям орус тилинде, бирок бул кыргыз тилинде дагы айтып берип турам, ошондуктан эметпесеңиздер боло берет. То есть кабатыр болбоңуздар дегеним. Биринчиден, бүгүн биз сиздер менен өтө турган ыкма бул галс методологиясынын 2 ыкмасы болуп эсептелинет. Кыргызча мечтаны биз кыялдануу дедик, жана кыялданууга саякат деп аталат. Бул өзүңүздөр билгендей, азыркы мезгилде Тек Айым деген коомдук фонддун алкагында, Тек кыздар деген долбоордун алкагында иш жүргүзүлүп жатат. Негизинен ким жактан финансылык колдоо көрсөтүлгөн бул ЮНИСЕФ тарабынан, айрыкча кыздардын ушундай цифровой форматка киришине жоболорду көрсөтүп, түзүп, мүмкүнчүлүк түзөт экен десек жаңылышпайбыз. Технология дегенде өзүңүздөр билесиздер, бул IT, компьютер болушу мүмкүн, деги эле ушундай акыркы математика, инженерия ушундайга байланыштуу STEM багыты деп коет. Эми галс деген бул англис тилинен дагы алынган сөз. Галсты биз англисчени кыргызчага же орусча которсок деле англисче аббревиатураларды деле сактап, кандай угулса ошондой эле которуп койгонбуз, галс деп. Анын автору, бул ыкман деги эле бул методологиянын автору Линда Мэйо деген
англичанка аял киши өзү ошондой изилдөөлөрдү көп жүргүзгөн социолог, гендерист десек жаңылышпайбыз. Эми галс деген эмнени түшүндүрөт дегенде, галс бул көбүнчө англис тилинен которгондо Gender Action Learning System деп аталат, же Gender Action Learning for Sustainability. Орус тилине которгондо система изучения гендерно-чувствительных действий дейт. То есть биз сөзсүз түрдө кыргызча бул гендердик сезимтал иш аракеттерди аныктоо деп айтып кетебиз да. Мисалы гендер дегенде көпчүлүгү эмнени элестетет, ким кол көтөрүп айта алат? Гендер дегенде эмнени түшүнүп калабыз биз көпчүлүк учурда? Барбы бирөө жарым жооп бере турган? Реакция көрбөй жатам. Макул, кыйнабайын анда. Гендер дегенде көпчүлүгү мисалы кыздарды же аялдарды гана элестетип келет. Бирок биз гендер дегенде жалпысынан бир эле кыздарды гана ойлобостон бул үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн ар бирин айтып кетебиз. Апалары, кыздары, аталары, балдары, демек чоңдор дагы, жаштар дагы баардыгы кирип кетет. Ошондуктан бизге бул ыкма аябай пайдалуу. Бул ыкма өзү 5 ыкмадан турат. Кыялдануу, кыялданууга саякат, бактылуу үй бүлө дарагы, киреше көбөйтүү дарагы. Кечеге катуураак сүйлөшпөө болбой атат. Баарын угулбай атабы же бир эле кишиге угулбай атабы? Белги берип койсоңуздар же чатка жазыңыздар. Жакшы эле угулуп жатат эжеке, жакшы эле угулуп жатат бизге. Жакшы эле. Мен оюмча ошо байланыш менен кичине проблема бар го дейм. Ошол жактан интернети может слабый болушу мүмкүн, бизге жакшы эле угулуп жатат. Жакшы. Демек караңыздар, ошондо негизи ошондо галс деп айтып кеттик, киреше көбөйтүү дарагы деп. Анан бриллиант деген ыкмалар бар. Бирок биз сиздер менен иштей турган ыкма 2 гана ыкма болуп эсептелинет. Бул кыялдануу жана кыялданууга саякат деп аталат. Демек, муну биринчи жолу Карабаля деген центрде Угандада, бул Африка мамлекети 2002 жылы пилоттогон деген иш жүзүнө ашырылган. Ошол методологияны разработка кылган мезгилден баштап. Биринчи жолу Борбордук Азияда жана Кыргызстандын аймагында бул ООН женщины деген бар, ФАО деген уюм бар, Всемирная продовольственная программа деген ООНдун 4 агентствосы биригип элет жериндеги аялдардын экономикалык жана укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген долбоордун алкагында болгон. Азыркы мезгилде бул долбоор, то есть бул ыкма баардык мамлекеттик эмес жана башка жерде дагы таралып бара жатат. Аз келгенсип биздин Кыргызстанда эң биринчи окуп бүткөн тренерлер, мастер тренерлер азыркы мезгилде муну Узбекистанда дагы, Таджикистанда дагы бул ыкманы жайылтып жатат. Демек ошону мен айтайын деген, то есть бул барган сайын өзүнүн территория аймагын кеңейтип келе жатат дагы. Бул Африка эле эмес, баардык эле көптөгөн мамлекеттерде ушундой иш жүзүнө ашып келе жатат. Эми өзүңүздөр билгендей, бизде Кыргызстан аялдарга карата болгон дискриминациялык конвенцияга каршы болтурбоо боюнча конвенцияга кол койгон. И ал жерде орусча КЛДЖ деп коет, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин деп, КЛДЖ деп, англисче СИДО деп коет. Демек эң эле биринчи бул жашоодо зордук зомбулуксуз жашоого болгон укукту айтып кетебиз. Же болбосо ар бир адам, айрыкча аял киши болобу, эркек киши болобу, баардыгы жеке менчикке болгон укукка ээ дейбиз. Андан кийин алар биргеликте чечим кабыл алууда биргеликте катышуу дегенди айтып кетебиз. Андан сырткары өзүнүн өз пикирин, ой пикирин жана өз оюн билдирүүгө жана башкалар менен биригүүгө болгон укуктарды айтып кетебиз. Андан кийин эмгекке болгон укук, андан сырткары эс алууга болгон укуктар, кийинкиси бул экономикалык мүмкүнчүлүктөргө болгон укуктарды айтып кетебиз. Бул жерде айрыкча эмнеге басым жасайбыз? Бул жерде айрыкча мисалы бизнес кылышы мүмкүн, же болбосо
өзүнчө кандайдыр бир уюм коммерциялык багытта иштерди жүргүзүшү мүмкүн деги ушул тараптарды алып кетебиз да. Эми мунун баардыгы камтылган, бирок биз аны сүрөт аркылуу болгондуктан анча байкабайбыз да. Демек, азыр кызыл карандашты аласыздар дагы, моундай актай барак алып, мен өзүмдүн камерам көрүнбөйт абы. Моундай актай барак аласыздар дагы, кызыл карандаш менен ортосуна айлананы чиесиздер. Круг. Айлананы сызыңыздар. Камераны, кимдин камерасы жакшы иштеген болсо, сураныч камераны күйгүзүп турабыз. Кайтарым байланыш болбосо иштөө өтө татаал. Ким бар, ким жок, ким жооп берет, ким жооп бербейт, мен көрбөй калам, анан бир аз байланышыбыз татаалдашып калат. Ошондуктан камераңыздардыкы жакшы болгондор сураныч камераңыздарды тамызып, ошентип тартсаңыздар. Мен сразу эле подсказка кыла берейин. Моундай кызыл айлананы тартасыздар. Кызыл айлананын чекесинде моундай таякчаларды тартып, эмнеге айландырабыз? Эмнеге окшошуп жатат? Күнгө айланып жатат. Туура, күнгө айланып жатат. Ошондой чоң күндү тартасыздар. Дагы сиздер тарткыча мен айтып турайын. Биринчиден биз айлананы тартып жаткан мезгилде бул ыкмада негизи эле галс деген ыкмада таптакыр жазылбайт. Бардык нерсе тартылат. Эмне себептен биз тартабыз? Анткени биз тарткан мезгилде адамдын 2,5 шарлары, мээсинин жарым полушариясы деп коет, иштейт экен. Мисалы, сол жагыбыз логикага, аналитикага жооп берсе, ойлонуп, ал эми оң жагыбыз эмнеге жооп берет? Бул чыгармачыл процесске жооп берет. Кандай чагылдырсам, эмнеге окшоштурсам, сиздердин фантазияңызды чектебейт да. Фантазия менен логика биргеликте иштейт да. Ошондуктан тартканда биз аябай жакшы ойлонуп процесстер башталат экен. Ким айлананы тартып бүтсө, мага кол көтөрүп камераңыздарга дагы көрсөтсөңүздөр. Күндү тартып бүткөндөр. Гүлдестеникен көрүп турам, кызыл түстө. Бир аз жакыныраак алып келиңиз альбомуңузду. Көрдүм, рахмат. Так, сиздин атыңызды. Анназарова Жумагүл. Алтынбектикин дагы көрүп турам, рахмат. Могул жерде дагы бир Анара Туратова дегендикин дагы көрүп турам, рахмат. Так, Жумагүл, эң сонун идеальный тартыпсыз, пияла коюп тарттыңызбы? Кызыл түстө болуш керек, жакшы, просто чоңураак болсо ичине көбүрөөк сүрөттөрүбүз батат. Андан кийин дагы бир катышуучубуздуку аябай сонун көрүнүп турат. Куулча Женики, Сапаргүл кызыл пияда. Ооба, эң сонун. Могул жерде Элина деп турат, сиздики айлана го, бирок таякчалары жок болуп калыптыр. Таякчаны кошуп койсоңуз күнгө окшотуп, четтеринен нурларын чыгарып. Рахмат. Эми, эмне себептен биз айлананы тарттык? Ким кандай пикири бар? Күндү тарттык. Чекелерине жазат окшойбуз. Кол көтөрөбүз, себеби мен Гүлдестен апасына кезек берели. Шарапат эжеге. Мен бир күн ичинде болгон кыялдарыбызды жазат окшойбуз дейм да. Ооба, бирок эмнеге кызыл күн болуп атат? Жолдошева, Замира. Замира. Замира Жолдошева, сизге сөз. Макул. Ким кандай ойлойт? Биринчиден, күн эмне менен салыштырылат бизде дайыма? Жылуулук, жарыктык, дагы кандай? Аябай чоң,
Анча мынча ушунчалык жарык болуп мындай кышта жылуута турган нерсе болуп эсептелет. Биздин кыялдарыбыздагы күн сыяктуу жылуу, жарык болуш керек. Эч ким эч качан жаман ойлобойт турабы? Кыялданганда жамандыкты ойлобойбуз да, мындай жаман болсун, оорулар болсун деп. Баарыбыз жакшы гана нерсени кылабыз. Ошондуктан биз кыялданууну тартканда ичине сүрөткө түшүрөт экенбиз. Азыр сиздер менин инструкциям боюнча биз сиздер менен кылабыз. 1-2 мүнөткө көзүңүздү жумуп турасыз, 1 мүнөткө барыңыздар. Мен сиздерге кичине нерсени окуйм, ошонун үстүндө терең ойлонгонго аракет кылыңыздар. Бактылуу жашооңузду кандай элестетесиз? Ал жашоодо ким бар? Кыялданууңузда үй бүлөңүз барбы? Алар кандай маанайда? Эмне кылып жыртышат? Ким кандай роль ойнойт? Сиздин ордуңуз кайсы жерде? Сиздин кызыңыздын орду кайсы жерде? Ким сизге жардам берет? Кызыңыз кайсы жерде иштеши мүмкүн? Канча айлык маяна табат? Эмне иш кылышы мүмкүн? Алардын мамилеси, карым-катнашы кандай? Кандай билимге ээ болот деп элестетесиз? Же кайсы кесипке ээ болот деп элестетесиз? Деги эле сиз эмне тууралуу кыялданасыз? Эмнеге жетсем деп кыялданасыз? Жана кызыңыздын эмнеге, кандай бийиктерге жетсе деп кыялданасыз? Болду. Көзүңүздөрдү ачып, азыр ким эмнени элестеткен болсо, күндүн ичине ошонун баардыгын сүрөт менен түшүрөбүз. Бул жерде өзүңүздүн кыялыңыз болушу мүмкүн, кызыңыздын кыялы болушу мүмкүн. То есть сиздин кыялыңыз боюнча кызыңыз жөнүндө кыялыңыз болушу мүмкүн. Ошону күндүн ичине түшүрөсүз. Биз жерде эч ким художник эмес болсо керек, бирок ага карабастан баары бир схема түрүндө, сүрөт түрүндө түшүргөнгө аракет кылабыз. Бирок эч качан жазбайбыз. Тартасыз да, ошого айткам мен, чоңураак кылып айлананы тартыңыздар деп. Кичинекей кылып, эми жана күндүн ичинде канча кыялдарыңыз болсо, ошону түшүргөнгө аракет кылыңыздар. 2-3төн кем болбосун, бирок канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Бул кийин күндүн чыккан нурларына да жазабызбы ошо? Жок, айлананын ичине. Айлана жок, кийин да жазылабы ошого? Место калтырыш керек кандай? Биз эчтеке жазбайбыз, биз жалаң гана сүрөт тартабыз. Ичине болуш керек, Ооба, ичине тартабыз. Ар кандай түстөрдө тартсаңыздар боло берет. Биринчиси өзүңүздөр үй бүлөңүздөр жөнүндө болсо, экинчиси сөзсүз кызыңызга байланыштуу кыялдануу болуш керек. Эч болбосо экөөнү же үчөөнү тартып бүткөн адам мага реакция кылып белги таштасаңыздар, мен ошол боюнча сиздерден камерага көрсөтүп сураймын. Убактыбыз тарыраак, ошондуктан бир аз ыкчамыраак иштесек, макулбу? Жүзү көрүнбөгөндөр сураныч сиздер да белги берип чатка жазып туруңуздар.
Даярсыздарбы? Өтө көп болбосо деле 2-3 кишиники 2-3 сүрөт болсо жетиштүү, кийин толуктап айтканча анан көрүнүп кете берет. Карап атабыз. Камалдинова Айгерим. Чатка жазыптыр. Так, давайте анда жылмайып турган сүрөттөргө караганда Апиза Осмонова дейт. Сиздикин бир көрбөйлүбү? Кызык нерсе бар го дейм. Камераңызга алып келсеңиз, альбомуңузду. Аха. Комментарий берип кете берсеңиз. Кармашып турган үй бүлөбү, мүчөбү же ким? Айтып турсаңыз. Кармашып турган бактылуу, мындай бирдиктүү, ынтымактуу үй бүлөлүү болсок деп эсептейм да мен үй бүлөмдө. Анан кийин кызымдын кыялданууну тарта элекмин. Тартып кете элексиз. Рахмат сиздикине. Давайте Жумагүл деп турат. Анназарова, сиздикин да көрбөйлүбү? Даяр болду. Мынакей. Аха. Сиздикинде да кармашып турган колдор. Бактылуу үй бүлө, Ага. Бuyakta kızımın gelecekte bola turgan профессиясын ойлодум, кесибини. Медработник, Ага. Врач. Врач. Эң жакшы. Рахмат. Дагы ким бөлүшөт? Так. Алтынбек Туратова. Да бир көрбөйлүбү? Ала, салам кечке. Саламатчылык. Эмне тарттыңыз? Көргөзсөм болору? Ооба, көргөзөңүз. Ага, Корея, жол. Комментарий берсеңиз. Кореянын байрагы турат бул жерде. Кызымдын мечтать эткен өлкөсү. Ал бул жерде болсо, азыр көрсөтөйүн. Бул жерде болсо Дубайдагы башня бул. Ал көлдүн боюндагы турган башня. А бул семьябыздын өзүбүздүн кандай десем, энди бактылуулук дарага. Бул дарак, мен гүл окшойт деп. Ооба, гүл десе деле болот, дарак десе деле болот. Хорошо. Кызыңыз жөн эле саякатка чыгабы Кореяга же окуйбу, иштейби? Именно Дубайды иштегиси келет, ошол жактарга чыккысы келет. Англисче жакшы сүйлөгүсү келет. Англисчени үйрөнгүсү келет. Эң сонун. Корей тилини де сүйлөштү мечтать этет да. Эң сонун. Чоң рахмат сизге. Дагы кайсы ата-энелер, каалоочулар болсо, берде Айназ бизге жардам берип турса, балким биз көрбөй калганбыз. Бул жерде Анара Туратова, эки Анаранын апасы кол көтөргөн болчу, азыр Айдана көтөрүп турат. Анда биринчи Анара Айдана сүйлөй бериңиз анда сизи. Айдананын апасы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Сүрөтүңүздү көрсөтсөңүз. Эми карандаш таба албай калдык, шашилиска Кызыл карандаш таппадык. Кара мен эле чызып койбойт, бирок оңдоп аласыз, Ооба. Анан бул биринчидеги семьям, келечекте бактылуу семья болушубузду каалайбыз. Бусу компьютер, кызым келечекте ошо программист болушту каалайт экен, ошо кыялданып компьютерде отурганды сүрөттү. Анан болсо бул өзүмдүн үйүм болушун каалайм. Келечекте азыр квартирада отурабыз, ошого мына коляска балам басып кетишини неметип, колясканы ташашын каалап, басып жүгүрүп жүрүшүнү кыялданып ошо сүрөттү тарттым. Мүмкүнчүлүгү чектелген балаңыз бар окшойт, анда? Ооба. Канча жашта ал балаңыз? 10 жашка келип калды, баса албайт, сүйлөй албайт, өз алдынча жеп иче албайт. Ошол колясканы басып кетишин каалаган. Эмени аябай сонун тартыпсыз, мага укмуш жакты, мындай
уже карасаңыздар башында кандай тартабыз, эмне кылабыз деп отуруп, аягында эң сонун сүрөттөр чыгып атат. Сизге чоң рахмат. Үмүтүңүздү үзбөңүз. Негизи кызыңызга жолу анан келечеги кең болсун. Дагы каалоочулар болсо сөз берели, болбосо кийинки этапка өтөбүз. Кичине убакытты үнөмдөш максатында. Так, эгерде эч ким жок болсо, анда кийинкилерде да сурап кетебиз. Андай эмесе, азыркы тарткан сүрөттөн кызыңызга байланыштууну гана мындай тегеректеп жашыл түс менен айлантырып коюңуздар, карандаштарыңыздар болсо түстү. Кызыңызга байланыштуусун белгилеп алсаңыздар. Белгилеп алдыңыздарбы? Кызыңызга айлананын ичинден белгилеш керекпи, каяктан белгилеш керек? Айлананын ичинде тартылган кыялдануунун ичинен бирөөсүн гана белгилейбиз. Сиз туура кылдыңыз, Айдана, компьютерди көрсөттүңүз. Так, эң сонун. Так, рахмат катышуучулар, уже чаттан дагы активдүү катышып атасыздар. Эң сонун. Бул ыкманы түшүндүк. Эми жаңы альбом барагын ачасыздар дагы, же жаңы A3, A4 форматында кагазды аласыздар дагы. Ал жака мындай эми түшүрөсүздөр. Мен башкалардыкын көрсөтүп кетейин сиздерге. Биз онлайн эмес, мындай офлайн кылып өткөргөндө бизде катышуучулар булар аялы күйөөсү менен катышкан, ушундай кыялдануу чыккан да. Мисалы, мынодо булар апитерапия түзөбүз, лечебный центр, балчылык менен дейт. Анан бияктагылар болсо аселди көбөйтүп, аны Кореяга, Японияга, араб мамлекеттерине сатабыз деп глобусту тартышкан. Кыргызстандан экспортко чыгарабыз дегендерди тартып ушундай. Бул үй бүлө өзүнүн жеке үй бүлөлүк максатына басым жасаган. Булардын эски үйү бар эле, ошол эски үйдү бузуп, ордуна жаңы там салышкан. Күйөөсүнүкү бүт мына кыялдануусу, портерим болсо, груз ташыганы, анан чет мамлекеттерге сатсам, бал челектерди көбөйтсөм, плюс пищевой продукт, то есть азыркы коопсуздук талаптарга жооп берген, стандарттарга жооп берген эмелерди сатып алсам дейт. Бул аялыныкы жасаган. Үйдүн ичинде ошол унитаз, душ, ванна, туалет, жада калса эмнеле стиральный автомат машина койсом, төшөктөрүмү жаңыласам, мебель алсам дейт. Ал эми биякта кызы менен баласынын кыялдануусу, кызы музыкага аябай кызыгат, чеберчиликке кызыгат. Баласы болсо информатика, геометрия, бүт ушу точный наукаларга кызыгып, жакшы мектептерде окуса дейт. Ал эми бул үчүнчү үй бүлөнүкү, бул кадимкидей эле алыскы тоолуу жакта балык чарбасын жүргүзсөк, ошонун жанында мындай эс алуучу жайларды курсам дейт. Балык чарбасы ишке ашкан. Мына үй бүлөнүкүн мен точно билем. Барып көргөм, акыркы жолу жаңы там салган, только ичинде отделкасы бүт элек. Эми булар дагы уже азыркы мезгилде Японияга поставка башталды, белый мед деп, алар ошол боюнча ишти жүргүзүп жатышат. Эми сиздер кыялданууга жетүү үчүн альбомдун оң жагына, жогору бурчуна ушундай кичинекей күндү тартасыздар дагы. Жана анын каршысына тоже бурчуна кичинекей ушундай тегерекче кылып туруп, азыркы учурду кара карандаш менен тартасыздар, ал эми кыялданууну кызыл карандаш менен тартасыздар. Баштаңыздар. Менин тапшырмам түшүнүктүү болсо, мага реакция берип турсаңыздар. Кайталап коесузбу, эжеке? Жаңы альбом бетине мондой кылып туруп, бурчуна жогору жагына кызыл күндү дагы тартабыз. И анын каршысына төмөн жагына, мына сол жакта бурчка азыркы учурду дагы ушундай размерде тегерекче тартабыз. Анара Туратова түшүндүм дейт, Кемкулова Алмахан түшүндүм дейт. Рахмат.
Анан анча мынча связь начар болгондор да бар экен. Рахмат, түшүнгөн болсоңуздар. Эми күндүн ичине эмнени тартабыз? Жана чоң кыялданган эсиңиздерде бар беле? Ичинен кызыбызга байланыштуу гана кыялды жашыл менен тегереткенбиз. Ошону ушул күндүн ичине бир гана кызыңызга байланыштуу кыялды түшүрөсүздөр. Так, андай эмеси кичине обзор кылып коелу. Ким кызынын то есть өзүнүн кызы жөнүндө кыялдануусун бүтүрдү? Кол көтөрүп койсоңуздар. Жана мен менен чогуу талкуулабадык беле? Эмнелерди тарттыңыздар? Гүлдесте колун көтөрдү дейт. Келиңиз Гүлдесте, сиздикин көрөлү. Камераңызды тамызып, эмне тартканыңызды көрсөтсөңүз. Так, Гүлдестеники ошондо комментарий берип койсоңуз. Машина кызым фармацевт болгусу келет, үстүндө медициналык форма жана жанында дарылар коюлган текчелер. Аптека, да? Аптека, ооба. И машина. Мен машина алсам, машина айдайм деген эмес бар да. Эң сонун, рахмат. Да, жана экинчи адам ким эле кол көтөргөн? Мен көрүп успеть этпей калдым. Ким эле? Микрофон тамыз айтып бериңиздер. Мен мындай баарын байкаганга бир аз татаал болуп калат экен. Жана мына жерде презентация болгон үчүн. Айзиректин апасы даяр болгон болчу. Жумагүл эже. Эмне тарттыңыз? Жашыл кийимчен сулуу кыз окшойт. Мен Бебеширин кызымдын дизайнер болушун каалайм. Дизайнер акчасыга элиге, журттуга пайдасы тийсе деп ойлойм да, элиге камкор болсо деп ойлойм. Эң сонун, рахмат. Так, Анара Туратова деп дагы кол көтөрүп турат. Мен да сүйлөп коем, мына кызымдын кыялдануусу балдарды, келечекте жаш балдарды абдан жакшы көрөт. Ошолорду дарылап, дайым сүйүнүп, курсагындай кубанычта болгонун көрүүсүн каалайт. Ошону тарттым, мына жаш балдар, кызымдын өзүнүн келечектеги кесибин. Эң сонун, чоң рахмат. Анара, сизге акыры сөз жетти окшойт. Сиз эмнени тарттыңыз? Мен сиңдим мугалим болгусу келет. Эмне сабак боюнча? Эмне сабак боюнча? Географиядан жакшы. Кызыга да ошого? Сиз ошондо эмне мектепти тарттыңызбы же эжекени тарттыңызбы? Сүрөтүңүздү көрсөтүп койсоңуз бизге, кандай болсо да камера жакын алып келип. Окуучулар мына келечекте сиңдим сабак берип жаткан. Мугалим болуп жаткан чагылдырыпсыз. Эң сонун, рахмат. Дагы ким? Так, 2 участника подняли руки дейт. Просто мен үлгүрбөй атам, ошондуктан камераңыздарды тамызып. Сиздикинде ошондо Кореяны көрдүк. Эң сонун, кызыңыз Кореяга барып иштеп же окуп жатканын чагылдыртып койсоңуз болмок. Жакшы. Айдананын апасыга берели, Барчина эжеге. Барчина эже. Мына менин кызым кыялдануусун тарттым. Мына компьютерде иштегенди жактырат. Компьютерде иштейт, машина минет и какой-то бир ишкананы тартыпсыз, китеп
гана библиотека ачканды кыял ошо библиотеканы жактырат машина айдаган. Эң сонун. Рахмат. Андай эмесе түшүнүктүү болду. Эң туура кетип атасыздар баарыңыздар. Рахмат. Эми жанагы мен тарткан могул жерде кыялдануудан азыркы учурда кызыңыздар кандай абалда? То есть алар географ эмес, алар Кореяда эмес, алар медик эмес, фармацевт эмес. Демек, алардын абалы кандай? Анда азыркы учурга мектепте окуп жаткан болсо, мектепте тартасыз же мектеп окуучусун тартасыз и кайсы жердесиздер, Кызыл Кыя деп туруп, кыскача эле КК деп эми кыска жазсаңыздар боло берет, бирок мынтип көп жазбашыңыздар керек. Демек, азыркы учур кандай? Ошону тартайлы анда баарыбыз. Аны тартып бүткөн соң, азыркы учурда баарыңыздардыкы эле окшош да, туурабы? Единственное, бир плюстар болушу мүмкүн, например, англисче эркин сүйлөйт, же компьютерде иштей алат, же болбосо уже өз алдынча акча тапканды үйрөндү деген нерселерди көрсөтсөңүздөр болот. Аны тартып бүткөн соң, моундай кылып, жол менен бириктиребиз. Азыркы учурдан кыялданууга жетүү жолун. Бирок ичке болбосун сураныч, ичинде да көп тартабыз, сыртында да көп тартабыз. Ошондуктан мына жолумуз кенен болсун, макулбу? Так, бул жерде дагы Айгеримдин апасы жазып атат. Ооба, биз да тартып бүттүк. Бир кызымдын Кырыйга учкусу келет. Экинчиси певица болгусу келет, үчүнчүсү өзүнүн бизнес центрин ачкысы келет. Кыска курсту бүтүп, сертификат алган дейт. Эң сонун, рахмат. То есть, эгерде могул азыркы учурга мына жерге тиккен болсо, тиккенди тартасыз, курстарга барып уже ал нерсени билген болсо, анда ушул настоящее времяга, азыркы учурга ошону түшүрөбүз, Мен кийинки слайдым көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болот, ушуга көбүрөөк. Жанагы эле слайд просто. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Саламатсызбы эжеке? Бул жака апам чатка плюс басып жөнөтүп атат, өзүнүн кыялдарын айтайын деп, бирок эч ким сиз сөз бербей атасызбы, эмнеге? Кимдин апасын биз унутуп калып атабыз? Эжеке, бул Абышева Анарын апасы жана 2 жолу плюс басканды. Биз ошо плюс басканда биз реакция жөнөттү деп ойлоп туруп өтүп кеттик. Ошон үчүн чаттан окуп коюңуз. Чаттан мен окудумбу азыр? Макул. Азыр ушул тапшырманы аткарып жатып, мен ошол Абышева дегенге сөз берели, биринчи учурда. Мен бардыгын көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк болбойт, себеби менде слайд дагы бар, биякта презентация дагы бар, анан чат менен бардык реакцияны көргөнгө мүмкүнчүлүк болбойт. Менде 2-3 адам гана көрүнүп турат экранымда. Көбүнчөсү экраны жанып тургандардыкын мен так көрүп атам. Так, эми караңыздар, могул жерде учурдагы абалдан келечекке максатка жетүү үчүн биз мындай жолду тарттык. Бул бир аз чоңураак болот. Мунун жогору жагында мындай сүйүнүп турган быйтыкчаны көрүп атасыздарбы? Смайликти жогору жакта. Ооба, көрүп атасыз. Көрүп турасыздар, Анан белги турат 10дон көп деп. Ал эми ылдый төмөн жакта биз 10дон көп тоскоолдуктар жана коркунучтар, быйтыкчабыз капа болуп турат, грустный смайлик турат. Демек, эмне кылабыз? Сиздер азыр могул жерден баштап, мына учурдагы абал жолдун ичине эмес, жолдун сыртына күнгө бойлой 10 мүмкүнчүлүктөрдү издейсиздер. Мисалы, кызыңыздар айтишник болуш үчүн же программист болуш үчүн үйдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар, же шаарыңыздарда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, деги эле кандай мүмкүнчүлүктөр бар. 10дон кем эмес болуш керек. Бирок 10дун баарын тартсак убакыт кетет. Сиздер просто ушул белгини өзүңүздөргө белгилеп алсаңыздар, 10дон көп болуш керек деп. Анткени терең ойлонгондо биз туура келебиз да. Эгерде биз терең ойлонбосок, биздики туура болбой калышы мүмкүн.
Баштаңыздар анда учурдагы абалдан баштап күндү бойлотуп мына жолдун сырт жагына үйдөгү мүмкүнчүлүк дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Мисалы, эгерде интернетти кызыгып, жакшы өзү изилденип окуса, анда Wi-Fi'дын бар болушу мүмкүнчүлүк. Эгерде эркин 3 тилде сүйлөсө, англисче, орусча, кыргызча, бул дагы өтө чоң мүмкүнчүлүк болот. Эгерде компьютерди өзү иштете алып, программированияны билбесе да, ну хотя бы кээ бирки программаларды билсе, мисалы офисовский деп коебуз, Word, Excel, PowerPoint, там Canva, толтура жаңы эмелер бар, программалар. Приложенияларды иштете алса, бул дагы эң сонун. То есть ошондойлордун баардыгын мүмкүнчүлүктөйбүз да. Бул материалдык, моралдык, ден соолук жагынан болушу мүмкүн. Кудайга шүгүр, ден соолугу чың, эч жери оорубайт, сабактан калбайт деген ушундай. Эми ар бир үй бүлөдө ар башкача болот. Мисалы, курска жазылышы мүмкүн, же болбосо үй бүлө анын кыялдануусун жетүүнү колдойт деген нерселер болушу мүмкүн. Ушундай нерселерди белгилеп турсаңыздар. Экөө үчөө болгондон кийин белги бериңиздер. Анан сураныч, кол көтөрүп турсаңыздар, себеби мен поднял руку деп могул жерден карап турайын анда. Мен неме кылайын десем, кандай белги коем? Мисалга, мен өзүм медикмин. Бул десте болсо дарылардын баардыгын аттарын билет, глюкозачты билет, кайсы дары кайсыга эмне экенин билет, анан латынча, ончо-мунча тамгаларды билет. Анан мен кандай белги койсом болот? Сиз ошондо кандай чагылдырсаңыз деле болот. Демек, анын кызыгуусу медицинага аябай чоң, плюс кичине практикалык тажрыйбасы бар. Мисалы, уколдун шприцти тартып койсоңуз болот. Медициналык бирдекени жүрөккө салып койсоңуз болот. Эми бул жана башында айтпадымбы? Логикалык плюс чыгармачыл процесс айкалышы. Сиз кандай чагылдырсаңыз да боло берет. Мен өзү сиздерге подсказка айтпашым керек. Просто бир аз процессти жеңилдетүү үчүн багыт берип атам да. Бирок сиздер ошого жараша аткарып кете берсиңиздер. Рахмат. Музыкалык жакшы иштебейт да. Рахмат. Ооба, сиз аябай туура нерселерди белгилеп кеттиңиз. Бул уже эң сонун. Демек, сиз туура багыттасыз. Абышева Анар, сизге сөз. Эмне тарттыңыз? 1-2 болсо да көрсөтүп коюңуз. Саламатсызбы, эжеке? Саламатчыл. Эмнени тарттыңыз? Көрсөтүп коесузбу? Мен кызым келечекте мугалим болгусу келет. Ошого китептин сүрөттөрүн тарттым, ичиге китепти көп окуйт. Мугалим болгусу келет. Эң негизги сүйүктүү кесиби. Анан комуздун сүрөтүн кичине окшотуп койдум. Музыкага кызыгат. Эң сонун. Ошол анан азыркы учурда мектепте. Кудай кааласа максатыга, келечекте ойлогон максаттарга жеткизем деген оюм бар. Эң сонун. Мүмкүнчүлүктөр тарттыңызбы? Кандай мүмкүнчүлүк бар сиздердин үй бүлөңүздөрдө? Биздин мүмкүнчүлүгүбүз азыр пока мүмкүнчүлүк жок эми, бирок аракет кылабыз да ошого. Азыр квартирада турам өзүм. Жалгыз бой энем мен. Канча кызыңыз бар? Балдарым 4 балам бар, мектепте окушат. 4 балаңыз бар. 4 тең мектепте окушат, ооба. Анан эми аракет кылам ушуларды келечекте ой максаттарга жеткизгенге. Ушулардын карьерасын өстүргөнгө. Жок, иштебейм, базарда эле иш кылам, күнүмдүк эле. Макул, анда бүгүнкү сабак сизге мындай кичине болсо да жардам берет деген ниеттемин. Себеби биз көп нерсени пландаштырбай калып кетет экенбиз да. Рахмат сизге. Бирок азыр кандай дагы чоң рахмат. Бирок мисалы кызым ашы тек кыздар долбооруга катышкандан бери көптөгөн нерселерди үйрөнүп жатат. Бир нерселер кызыгып жатат. Азыр эми пока үйдө телефонубуз жок, бир эле телефон менен окуйбуз. Эми ошентсем жада аракет кылып атат. Сиздерге дагы чоң рахмат ушул тек кыздар долбоорун уюштуруп койгонуңуздарга.
ушу кыздарды жакшы ойлуу максаттарыны өздөрүнө билгизгенге чоң рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат. Эми сиз дагы башкалар айтканча ойлонуп туруңуз, эгерде туура келсе, сиз да ошол белгилерди түшүрүп турсаңыз. Гүлдесте биринчи кол көтөрдү. Сиз кандай мүмкүнчүлүктөрдү белгилеп кеттиңиз, айтып кетиңиз. Мен белгилесем мындай кылдым. Швейный машина таптым. Кызым өзү тигет, жаңгыл форма, чепчиктерин тигип алат. Үйдө азыр маскаларды да тигет. Анан шприц тарттым, таблеткаларды тарттым. Кызыгуусу бар, плюс ошолорду билет депсиз, Мейли, рахмат чоң. Анназарова Жумагүл эжеке, сиз эмне тарттыңыз бизде? Мен бул азыркы убакта окуп жаткан учуру максаты бул телефон колдонуп китепти окуп акчадан камсыздасак ошол өзүнүн максатыга жетишини. Түшүнүктүү. Рахмат. Бул жерде Танзиланын атасы баятан бери кезек күтүп турат, кол көтөрүп. Айта бериңиз. Танзиланын атасына сөз берели. Бул жерде мектеп көрүнүшү, кызымдын мектеп көрүнүшү. Бул болсо китеп, ошол билим алыш үчүн китеп көрүнүшү. Өзүнүн мечтасына жетиш үчүн бул жерде китеп көрүнүшү турат. Китепти жакшы окуп, жакшы колдонгон болсо, бул жерде компьютерду дагы өздөштүрө билет. Бул жерде ошол Кореяга, чет мамлекетке окуш үчүн КБС дегени бул. КБС, бул Корея окуу жайы. Бул жерде убакытты үнөмдөө үчүн саатты коюп койдук, чтобы убакытты үнөмдөй билиш үчүн, убакытты туура пайдаланыш үчүн ошо саат коюп койдук. Сиз азыр план кылып атасызбы, же ошол мүмкүнчүлүктөр барбы, реально? Дальнейший план кылып жатабыз ошого, кызымдын өзүнүн кызыгуусу. Алтынбек агай, мындай да, план эмес. Азыр үй бүлөдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошону эске алыш керек. Мисалы, үйдө ноутбук барбы? Окушка мүмкүнчүлүк дайында беребиз, эжеке. Жок. Азыр бар нерселерди айтабыз. Болот деген нерселерди жазбайбыз. Азыр реалдуу түрдө бар нерсе. Мисалы, үйдө ноутбук бар, ноутбукта заниматься этет. Плюс телефон аркылуу, приложениялар аркылуу балким корейский тилди да өзү үйрөнүп аткан. Ошону айтабыз. Андан сырткары, мисалы, өзүнүн эмнеси бар, каалоосу бар, өзү ошого аракет кылам деген. Мотивация дагы өтө чоң мүмкүнчүлүк. Эгерде мындай сөз бар го, жанагы байлаган ит ууга жарабайт деп. Эгерде аны каалабаса, анда сиздер 1000 шарт түзүп берсеңиздер дагы бирок өзүнүн каалоосу ошол корей тилини жаттап, ошолордун сөзүн үйрөнүп, өздөштүрүп жатат бирок. Рахмат сизге. Оны заставить эткенибиз жок, бирок өзү ошол нерсени жаттап, өзү англис тилиге кызыгып, өзүнүн каалоосу эле. Жакшы. Анда ошол, если өзүнүн каалоосу бар, плюс үйдө мүмкүнчүлүктөр бар болсо, ошонун баарды мүмкүнчүлүктөргө жазылат экен. Чатка дагы бир эме келип түштү. Мына жерде түшүнүксүз тамгалар болуп атат. Мен ошондуктан аны окуй албай атам. Алмахан, биз да тартып бүттүк. ЖБ дейт, түшүнүксүз. Желающийлер көбөйүп кетип атат, бирок убактыбыз аз. Мына жерде Камалдинова Айгерим, мүмкүнчүлүктөр үйдө ноутбук бар, жакшы, бул мүмкүнчүлүк. Предложенияларды колдонуп өз алдынча видео түзө алат, приложенияларды билет экен. Эң сонун мектепте жалаң бешке окуйт, өзү онлайн тил үйрөнөт. Эң сонун экен, ушундай мүмкүнчүлүк болсо, демек ушул кыздан результат чыгат деген мааниде дагы көз салып турабыз.
И давайте могул жерде Айдана уже прям алып келип атат. Келиңиздер, Айдананыкын бир көрүп коелу, андан кийин бизде азырынча китеп менен телефон эле бар. Мүмкүнчүлүктөрдөн анан азыр мектепте эле окуп атат, орто курсуга катышат. Анан мүмкүнчүлүк болсо ошо компьютер алып беришке аракет кылабыз. Алып берем деген нерселерди пока бияка түшүрбөйбүз. Бу жерде бар нерсени. Мисалы ата энеси колдосо. Азырынча телефон, анан китептер бар. Азырынча орто курсуга катышып, ошол 6-мектепте окуйт. Эң сонун, рахмат. Давайте анда калгандарын кийинки мисалдарда сурайын. Азыр сиздер эмени тартасыздар, коркунучтарды, мисалы мүмкүнчүлүктөрдү бул бетине тартып чыкпадык беле. Эми тоскоолдуктарды тартып чыгабыз. 10 тоскоолдук. Анан бир нерсени айтып коеюн. 2 же 3 мүмкүнчүлүк болбош керек, 10 болуш керек. Эмне себептен? Канчалык биз терең ойлонсок, ошончолук биз жакшы анализ жасаган болобуз. Эгерде бизде 2-3 боюнча калып кетсе, анда биз максатыбызга жетпейбиз. Анткени биз жакшы анализ кылып көрбөдүк да. Мисалы, үйдө тууганы болушу мүмкүн, кошумча бир кесипти үйрөткөн же математика билген же ОРТда негизинен басым математика менен тил сабактарына жасалат го, Андан сырткары медик болсо химияга да кызыгыш керек, биологияга да кызыгыш керек. Ушундай нерселерди эске алышыңар керек. Ал эми тоскоолдуктар мисалы кече биз эмени өткөндө Ош шаарында тоскоолдуктар дегенде кандай тоскоолдуктарды айтып кете аласыздар? Гүлдесте, сиз эмне деп ойлойсуз? Кайсы тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Нол тоскоолдук, үй бүлөнүн тоскоолдугу дегенде. Ким кандай түшүнөт? Апиза, Осмонова, депутат. Сиз айтып көрүңүзчү. Белеңдиме? Ооба. Микрофон тамсаңыз укпай атабыз. Макул. Тоскоолдук болот деп ойлойм да. Эмнени тоскоолдук болот деп ойлойм? Так, Анара Туратова, сизге сөз берели. Сиз эмнени тоскоолдук? Айта бериңиз, сизди угуп атабыз. Менин оюмча тоскоолдук сиңдиме үйдөн убакытты бөлбөй койсок, сабакка же неме кылбасак, телефонуга баягындай акча салбасак, ошондой сиздердин сабагыңыздарга катыштырбасак, ошол боюнча тоскоолдук болуш керек деп ойлойм мен. Туура белгилеп атасыз. Демек, туура. Ооба, айтыңыз. Мен болсо кызым браслет жасап сатат да, ошого мисалы каражат болбой калат, бул бир тоскоолдук. Экинчисинен инстаграмга киргенде жаман ойдо болуп калабыз, бул кандай немелерге кирди деп, бу да тоскоолдук дейбиз. Көбүнчө телефондо отуруп калса, onu да жаман көрүп калабыз, бу да тоскоолдукпу деп ойлойм да. Туура айтып кеттиңиз. Мисалы, тоскоолдук ата энесинин колдобогону. Туурабы? Мисалы, кыз ошого окуйм, аракет кылам, үйрөнөм десе, ата энеси койчу, толк чыкпайт, сен баары бир эчтеке ийгиликке жетишпейсиң дей турган болсо, бул дагы тоскоолдук. Себеби ата энеси кызына ишенбейт дегенди түшүндүрөт. Анан көбүнчө тоскоолдуктар бизде субъективдүү жана объективдүү болот. Объективдүү дегенде бул мисалы погода дей турган болсок, баягы арычыларга же жерде бандай эгин эгишет го, аларга ушул тоскоолдук да, туурабы? Эгин эксе, бул жаан чачын болбосо же погода жакшы болбосо, анда тоскоолдук. Сиздерде деле ушул максатка жетүү үчүн кыздарыңыздар кыялдары ишке ашыш үчүн кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн? Мисалы, керкилерде Wi-Fi жок. Жана бирөө айтып кетти, үйдө бир эле телефон бар, баарыбыз бир телефондон окуйбуз дегендер болду. Эми ошентип сиздер тартып көрүңүздөрчү, андан кийин уже толуктап айтып кете берели. Баштаңыздар. Убактыбыз чектелүү, аз убакыт калды, ошого батыраак кылайлы.
Эжеке ошондо мүмкүнчүлүгү жок болгон нерселерди көрүп атабызбы? Ооба, бул уже тоскоолдуктар. Мүмкүнчүлүктө жазылган нерселер тоскоолдукка түшпөш керек. Себеби бул нерсе бар деп көрсөтүп атасыңар. Эми тоскоолдуктар кредит маселеси болушу мүмкүн, постоянно иш жок, балдарды колдобой калышы мүмкүн, телефон жок, дагы эмне жок. Же наоборот, кызыңыздардын желаниясы жок болуп калышы мүмкүн. Шилса ушуга окшогон нерселер. Мисалы, мына жылы айрыкча коронавирус болуп, онлайн болуп, сабактардын сапаты түшүп кетти. Бул да тоскоолдук, Эми ушуга окшош нерселерди эске алышыңыздар керек. Ден соолук жагы, мисалы бизде жана кечээ да биздин бир катышуучубуз айтып кетти. Менин кызым, чоң кызым 18 жашта, бирок ал төшөктө жатат, анан памперсин алмаштырат, аны менен бир күн кечке алек болот, сабагына жакшы даярданбай калат деген эмелерди айтып кетти да. Бул да тоскоолдук, ачыгын айткандачы. Демек, сиздер ошол бүт нерсени көбүрөөк ойлонушуңуздар керек, ондон кем болбош керек да тоскоолдуктар. Бул жерде биздин кыздарыбызга тоскоолдуктар мындай да, үйдө мисалы биз мен айтып кетпедимби сизге, бир эле телефон бар деп. Анан кызым телефону жок, ошол тоскоолдук. Аракет кылып телефон алып берейин, ноутбук алып берейин, ушу жетишип, ушул окусун дейин десе, менде азыр каражат жок. Бизде азыр эң меселе ошол жетишпегенди, турмуш ушундай болуп атат да. Эми ошол тоскоолдуктар бар да, эми Түшүндүм, ошону аны түшүндүм. Муну ОЗИК айтпай сүрөткө тартып чагылдырсаңыз эми макулбу? Себеби өз алдынча ойлонуп чатка жооп жазыңдар. Окуп койсоңуз ошондо. Так. Тоскоолдуктар, биз кызыбыздын певица болушуна каршыбыз, анан кошумча барып келип окуучу курстар жок дейт. Туура, курстар жок болсо бул да тоскоолдук. Мисалы, ОРТге жакшы даярданайын десе болбошу мүмкүн. Кызыбыз көп телефон кармашына каршыбыз дейт. Демек, чындап ар кандай болушу мүмкүн. Кыздар телефонду туура да пайдаланышы мүмкүн, туура эмес да пайдаланышы мүмкүн. Керкилер кечке Инстаграмда лайк басып, сүрөттөрдү карап, жакшы жашагандардын жашоосун гана көргөнү менен, бирок өзү ошол убакытты туура пайдаланбай калышы мүмкүн да. Мисалы, бирөөнүн турмушун байкаган менен андан толк чыкпайт. Анткени адам өзүп, өнүгүп, өсүп, бирдемени өзгөртөм десе, демек өзү аракет кылыш керек да. То есть ушундай моменттерди көрүп, анда кызыңыз менен сүйлөшүү жолдорун улантабыз. Бирок бул кийинки кадамдар, ошондуктан азыр сиздер ошого каршыбыз дегендерди көрсөтсөңүздөр. Бир аз батыраак кылайлы, макулбу? Убактыбыз бир аз чектелүү. Айназ, сиз бар экенсиз, азыр кичине көзөмөлдөп турсаңыз, мындай көрсөтүп тура берсин, макулбу? Мен азыр келейин. Биринчи кол көтөрдү. Айдананын апасыга. Сүйлөгөнүңүздөр угулбайсыздар. Азыр бизде жакшы тыртпайсыздар, сүйлөгөнүңүздөр угулбайт. Угулуп жатабы? Ооба, сүйлөй бергиле. Угулуп атат. Азыр компьютер жок, анан вирус дагы мына азыр эжеке айтып кеткендей, ооруда салганга каражат жок. Мен иштебесем, бала менен отурсам үйдө, анан ошо акча жетишпейт финансы жактан. Анан квартирада отурабыз да, ошо мен бала менен көбүнчө болуп, ошо иштей албайм. Гүлдестенин апасына. Болду эжеке. Мени угуп тастадыбы?
ооба сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Мен мында 10 тоскоолдук тарттым. Биринчи мында акчалардын сүрөтүн тарттым. Акча каражатыбызга жетишсиз, жалгыз бой энемен. Анан булардын тоскоолдугу убакытты туура пайдалана алышпайт. Сааттуу сүрөтүн тарттым. Анан үй жумушуна эң чоң кызым ушул болгондуктан үй жумушуна көрө акчадан берет. Саат ишке кетип кеч келем, бардык иш ушунун мойнунда. Анан квартирага көчүп жүргөнүбүздүн эсебинен 2-3 күн квартирага коюп бакка көчүп кетсек, ошол тоскоолдук болот деп ойлойм. Анан ден соолук кичине ооруп, суркоо болуп калабы дейм, болбосун деп тооба кылдым. Анан кийин настроениясы жок болуп калган күндөр эч нерсе кылбай коюп, ошол тоскоолдук. Анан мен кызым өтө эле тартынчаак, көп кыздарга кошула албайт. Жаңы кыздардын басынтканы, анча-мынча эжекелердин басынтканынан эч нерсе жасабай коет. Анан телефон көбүрөөк колдонот. Телефондон чыкпай койгондо тоскоолдугу. Анан уктап калышы мүмкүн. Анан сериал көрөт, ошол тоскоолдук. Кызыңыз канчанчы класста ошондо? Гүлдесте 9 класс. 9 класс. Айназ, сиздер деле запись болот, кийин ушул кимдерде кандай көйгөй бар болсо ошонун үстүндө да иштегенге мүмкүнчүлүк болот, буюрсачы. Бирок эми бардыгын сырттагы адамдар чечип бербейт, биз биргеликте чечкенге аракет кылабыз буну. Ар ким өзүнүн жашоосун өзү регулировка кылат да. Туурабы? Таптакыр эчтекеси жоктор кийин өтө ийгиликке жетип, миллионер, миллиардер же болбосо окумуштуу болуп кеткен учурлар көп. Ошондуктан биз позитивдүү ой менен ушунун баарын аткарып жатабыз. Келиңиздер, дагы кимде кандай тоскоолдук турат? Апиз эже биринчи кол көтөрдү, анан кийин Анна Жумагүл эже. Давайте. Апиз эжеке, сүрөтүңүздү көрсөңүз. Мына мен сүрөттү. Мында биринчиден биз дондо жашайбыз, дондо гүл эгели, мындай өсүмдүктөрдү эгели десек, кызымдын ою мүмкүнчүлүк жок да, дондо болбойт экен. Экинчиси, кызым бассейнге сүзүшкө аябай кызыгат, бассейн жок. Үчүнчүсү, элге жардам берейин, бизнес уюштурайын дейт, ого акча жетишпейт. Төртүнчүсү, машина тигүүчүлүккө кызыгат, өзү формаларды, юбка, кофталарды, ар түрдүү формаларды тигет, бирок машинабыз эски, азыркы аверлок жаңы машинадан жок да. Кой туруңуз. Атасы көбүндөй бирер атасы каршы болуп калат, мен макул болуп калам да. Мындай да, Апиза эжеке, мен уксаңыз. Биринчиден, сиз максатка эмнени белгиледиңиз? Азыр баарыңыздар ар кандай көйгөйдү айтып атасыздар да. Могул жерде жөн эле көйгөйлөрдүн баардыгы эмес, именно билим алуусуна тоскоол. Мисалы, бассейн бул тиешеси барбы, жокпу, айта албайм. Себеби, мисалы, бассейн, эгерде ал плавание боюнча чемпионка болом дей турган болсо, бул тоскоолдук болот. Бизде максат койгонбуз эмнени? Кыялданууга эмнени койдук? Ошондуктан баарыңыздар дагы бир сыйра тарткан сүрөтүңүздөрдү караңыздар. Биз күндүн ичине эмнени тарттык? Азыр бардык көйгөйлөрдү түшүрбөшүбүз керек. Ошол күндүн ичине байланыштуу гана көйгөйлөрдү көрсөткөнгө аракет кылайлы. Макулбу? Рахмат, Апиз эжеке. Анда Жумагүл эжеке, сиз кандай тарттыңыз? Көрсөтүп коюңуз. Эмнелер болду ошондо? Мен бул максатка жетишке ушулар тоскоолдук кылбаса экен деген максатта гана тарттым да. Ошондойбу өзү маселе, ошондой коюлду, мен түшүнүгүмчө. Жок, үйдөгү же айылда же шаарда кандай тоскоолдуктар бар деп айтылат. Мисалы, максатка мен жок. Мен оюмча мантип тарттым да, азыр мына ушул максатка жетишке ушулар тоскоолдук болбосо экен деген максатта тарттым мен мыналардычы. Мисалы, ден соолугу жакшы болуп, кызым ошол ойлогон максатынан каршы болбой, ошону ишке аткарышыны, анан ошол убакка жеткенде акча проблема болбошуну, орто сабагынан жакшы өтүп,
телефондо ошол телефонго кызыгып башка нерселерге кирип кетпешини убакытты туура пайдаланып чоңоюп энди мезгил жетип калды ошондо башка нерселер менен алек болуп кетпешини ошону чагылтырдым да. Мен оюмда то есть коркунуч дегенде ошол максатка жетишке ушулар тоскоолдук мисалы коркунуч рахмат Жумагүл эчке мисалы коркунуч деп үй бүлөдө бирөөсү оорукчан болсо баардык күч ошол кишиге кетип калат дагы бул канча көңүл бөлбөйт же нагрузка болушу мүмкүн. Или наоборот, мисалы кандайдыр бир химик, жакшы химик мугалим жок болуп калышы мүмкүн же эмеге бирдемелерге кызыккан болсо ошол курстар жок болушу мүмкүн же кандай десем, негизи тоскоолдук дегенде акча жок дегенден башка да өтө көп нерселер болушу мүмкүн деген сөз да. Мисалы үйдө картаң киши болсо же оорукчан бирөө болсо бул дагы кандайдыр бир деңгээлде тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Эгерде ал киши ооруп, сыркап багындай болсочу, муну да айтып кетебиз. Тоскоолдуктарды ошолордон фактически бар тоскоолдуктарды эске алышыбыз керек да. И кандай коркунуч болуп калышы мүмкүн. Эми ден соолук деген бул общий сөз да. Мисалы мен ден соолугума байланыштуу болсо, мен аны көрсөтүшүм керек. Мисалы мен бутум ооруп калат, кышында мен кыйналып калам деген нерселер бул мен үчүн тоскоолдук. Туурабы? Ошондой нерселерди чагырганга аракет кылышыбыз керек экен. Биринчи тоскоолдук ошол да, ден соолук болуп атпайбы азыр? Мына компьютерге кирсе баш ооруп калат. Мен да бир тоскоолдук кылайын деп, анан дагы өз ушулга алаксып же неме болсун деген нерсени үйрөнсүн деген максатта койдум да. Рахмат. Ооба, рахмат. Азыр биз баардыгыбыз аракет кылып көрөтөбүз, бирок ушул инструментти жакшы түшүнгөндөн кийин көп нерсе түшүнүктүү болуп калат. Айрыкча акыркы кадамдарга жеткенде. Эми азыр биз сиздер менен карандашты алабыз да, жашыл түстөгү карандашты алып, монтип күнгө жабыштырып авалды тартабыз. Күнгө жабыштырып авалды тартабыз. Чоң болуп койт. Андан кийин авалды тартып бүткөндөн 3 баскычтан мындай кылабыз. Арасында аралыктар сөзсүз сакталыш керек. Кара менен тартканда. Максатты биз жабыштырып тартабыз. Bir aylama tartış керек да? Тартып бүттүңүздөрбү? Ооба. Эми, муногу жашылдын ичине смарт деген критерийлерге жооп берген нерселер жазасыздар. Бул сөзсүз түрдө конкреттүү, өлчөмдүү, географиялык аймакка ээ болгон, өлчөмдүү дедик, реалдуу жана убакытты көрсөтүшүңүздөр керек. Мисалы, көбүңүздөр жана IT дедиңиздер, Корея тили же Корея мамлекети дедиңиздер, фармацевт дедиңер, мугалим дедиңер, ушундай кесиптерди жакшы анан бактылуу болсо дедиңер. Эми муну 4-чү максатта сиздер эмне себептен кызыңыздарды IT, Корея мамлекетинде барып окуп келишин же болбосо фармацевт же медик же врач же мугалим болгонун каалайсыздар? Эмне себептен? Биринчиден ошол баягы мен смарт деген критерийге жооп берген талаптарга болуш керек. Бул өлчөмдүү, мисалы 2020 окуп келгенден 2025 жылы же 2026 жылы кызым мындай кесипке ээ болот, акчасы мынча болот, мына жумушка ээ болот, мындай бизнеси болот же мындай мүлкү болот деген нерселер ушул максаттын ичинде отуруш керек да. Түшүнүктүүбү?
Эмне себептен кызыңардын ошондой жакшы окуп, жакшы эмелерге барышын каалайсыздар? Ушул жерде болуш керек, максаттын ичинде. Баштаңыздар. Биз 10 мүнөт кечирээк баштадык, ошондуктан да кичине 10 мүнөт убактыңыздарды кошумча алышым мүмкүн. Бир аз. Түшүндүрө алдымбы? Максатка эмне себептен кызыңыздарды медик, врач, фармацевт, там бирөө дизайнер деди, модельер деди, Кореяга барып окуш керек дегендей айтылды. Айтишник дедилди программа боюнча. Эмне себептен? Ким даяр болсо айта бербейлиби? Калгандары тартканча угуп отуруп турушат. Так, кол көтөрүп турсаңыздар, реакция кылып. Абышева Анара, сиз жана кол көтөргөн экенсиз. Азыр деле актуалдуубу? Ким бүткөн болсо кол көтөрүп коюңуздар, сураныч. Жумагүл эже көтөрүп атат. Назаров Жумагүл эже 2+ коюп тур. Сөз сизге. Жумагүл эже. Жок, эжеке бул жерде реакция эле коюп койду. Түшүнүктүү? Сөзсүз убакытты көрсөтүшүңүздөр керек. Мисалы, мен 10-жылы менин кызым мондой ийгиликтерге жетет, мындай жашоосу мындай өзгөрөт деген нерселер ошол максаттын ичинде отурат да. Акчасынан бери, айлыгынан бери. Бир аз убакыт үнөмдөйлүк, ким даяр болсо туура жазыптыр. Кызым турмушта кыйналбай өзүн өзү багып, обеспечивать этүүсү үчүн турмушта ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Мен ошол үчүн кызым кызыккан кесип ээси болуусун каалайм дейт. Эң сонун бирок ушуну конкреттүү кылыш керек. Кайсы кесиптин ээси, канча акча табат, кандай дагы эмне деши мүмкүн. Ушундай багытта көрсөтүшүңүздөр керек. Балким үй бүлөсү менен саякаттап да жүрүшү мүмкүн, Азгыча жазалуу. Эчтеке жазбайбыз, бардыгын тартабыз. Унутпайбыз. Эң башында айтканбыз, биз эч нерсе жазбайбыз. Ол жерде бизде бир кишибиз бар эле, жок болуп кеттиби? Же барбы? Алтынбек агай, сиз биз мененсизби? Бул жатам. Жок болуп кеттиңиз, кичине сүрөтүңүздү көрсөтүңүз. Эмне себептен кызыңызды Кореяга барышын, окушун каалайсыздар? Азыр бир аз жазып атабыз. Биз жазуу түрүндө билдирсек болот да, Болбойт. Только сүрөт. Сүрөт тартыштанча деле өздөштүрүштү билбейт элем. Эчтеке болбойт. Бизде өздөштүргөн эч ким жок, художник эч ким жок. Негизгиси сүрөт болуш керек. Эми аны билбейм энди. Жана жакшына тартып аттыңыз го, байрактардын белгилерин кылып, башняларды тартып, ошондой эле кылып кете бересиз. Эң сонун эле болду го. Так, урматтуу ата-энелер, кимде ким бүткөн болсо, себеби биз дагы башка нерселер да кылышыбыз керек да. Болуңуздар батыраак, Сизге көрүнүп жатабы эжеке? Азыр сүрөт түрүндө түшүндүрүш кыйыныраак болот экен.
Бирок бул ыкманын өзгөчөлүгү жалаң жок. Сиз 2030-жылы өзүнүн максаты деп атасыз, бирок сиз баарын жазып салган турбайсызбы? Ооба, сүрөттө бериш кыйыныраак болот го. Кайра тартып чыгасызбы анан? Ооба, кийин тартып коебуз. Мындай да, баягы баарыбыз тамашасы менен визуализация деп коет. Баягы билесиздерби? Мен чет мамлекетке барам же башка кылам дегендер дайыма визуализация кылат. Канчалык визуализация көп болсо, аны муну аткарылды, бул аткарылбады дегенге бизге эң жакшы да. Анан сөз менен болсо эч ким окубайт, анан сүрөт менен болсо биз көрөбүз, түшүнөбүз, кайтабыз да. Ушул нерсени эске алып коелу. Бирок Озеке айтып коюңуз. Демек 2030-жылы эмне болот? Жок, мен окуй албайм да. Сиз эми өзүңүз айтыңыз, Озеке. 2030-жылы эмне болот? Так, биякта башкалар кол көтөрүп атат. Аларга мен айтып кетсем болобу эчке? Ким сүйлөп атат? Абышева Анарын апасы. Айта бериңиз. 2023-жылы Кудайым буйруп, Аллахым насип кылса, кызым окууну бүтүп, мугалимдик кесиптин ээси болот. Азыр канчынчы класс? Азыр 9-ду бүтүп атат. Бул өзү 9-чу классты бүтүп окуйм дейт. Мен ага өзүм унабай жатам, болбой. 11-чи классты бүтүп, анан окуйсуң деп. Анда сиздики мындай болуп калат. 2023 дедиңиз, 2023-жылы жок, сиз өтө кыска мөөнөт коюп койгонсуз. Мугалим болуп, акча таап, өз алдынча кетиш үчүн мен түшүнбөй калыпмын. Мектепти бүтүш керек, плюс 5 жыл. Мен өзүнүн кесибиге тапшырып окуйт деген максатты айтыптын. Ооба. Максат уже достойно акча алып, айлык майына алып, бактылуу жашап, өзүнө керектүү нерселер алган. Бизде связь бир аз начар болуп, кечиресиз, эчеке жакшы түшүнбөй калыптын сурообузду. Биздик болбойт. Могул жерде Гүлдесте тартыптыр. Келиңиз, Гүлдесте, сизге сөз. Мен мындай тарттым. 2023-жылы кызым мектепти бүтсө, китептин сүрөтүн тарттым. Анан институтка тапшырып, 27-жылы бүтүп, Кудай кааласа өзүнүн фармацевт иштерини мына адамдар алышка алып келишкен. Мына машинасы эшигинде турат. Анан айлык маянасы насыбынча болот. 20 000 деп койдум, өзүнүн керектелүүсүнө жетсе. Анан 23-жылы окуп бүтсө, 24-жылы машина айдаганды окуп право алса деп муну тарттым анда. Анан кийин жүрөк тартып койдум, күйөөгө чыгып үй бүлөлүү болуп жашап калат деген максатта. Рахмат. Эң сонун эмелерди коюпсуз. Бирок мына жерде кичине эсептеп чыгыңыздар. 23 бүтөбү, бүтпөйбү, иштейби, иштебейби? Сиздер ушуга бир аз жакшы көңүл бөлбөй атасыздар. Максат уже конкреттүү түрдө эмне кандайдыр бир ишти аткарып жаткан болсо, ошол жерде түшүш керек. Макулбу? 23-11-ди бүтөт да, Кудай кааласа. Бирди бүтөт, бирок сразу эле ол иштеп айлык таппайт да азыр. Жок, сразу иштеп дебедим. 24-жылы анан жаңы праволукка окуйт дедим. Анан 27-жылы окуп бүтсө институтту анан тапшырып дедим да. Карап туруңуз эми. 27-жыл деп жазасыз биякачы. Мына 24 башка дегендериңиз бул бияка өтөт. Эми урматтуу ата-энелер, эмнеге көз салып турсаңыздар. 4-А, 4-Б, 4-В, мисалы 27-жылы университетти бүтүп иштеп калат дей турган болсоңуздар, анда 27-ге жеткенге чейин 3 этапка жашоону бөлөбүз.
ушуга чейинки аралыкты. Мисалы, эгерде менде 1 жылдык план болсо, же болбосо мен юрист болом, мен адвокат болом десем, мен өзү кесибим юрист, жана айтып кетпедим, мен практикующий юристмин. Кошумча проекттерди толтура иштейм, эксперт, консультант болуп. Эми караңыздар, мен адвокат юрист болуп, мен эл аралык деңгээлде клиенттерди тейлейм, Кыргызстандан сырткарыда чыгып, мен 3 миллион акча табам деп могул жерде максат кылып коем. Мен өзүмдүкү мисал кылып атам да, мисал. Ага жетиш үчүн 23-жылы менде уже ушунчо клиент болот, менде аябай чоң иш болот. Бирок ага жетиш үчүн мен мисалы 21-жылы мен сөзсүз лицензияны тапшырышым керек. Адвокатский лицензияны, юстицияга документтеримди тапшырышым керек. 24-жылы менде не только гражданский уголовный плюс международный иностранец клиенттерим пайда болуш керек дейм. Андан кийин мен клиентурам аябай чоңоюп, мен өзүм фирмам болуш керек. Ал фирмамда мынанча адам иштейт, 4В ушунча адам иштейт, мындай болот. Биз уже Орто Азиялык деңгээлде плюс Россиядагылардын укуктарын коргой алабыз деп айтышым керек да. Түшүнүктүүбү? Нол кандай жыйынтыктарга ээ болосуздар, ушул кадамдарда көрсөтүлүш керек. Мисалы, азыр көбүңүздөр айттыңыздар. Если 9-10 класс болсо, демек 22-жылы ОРТСи мынча балл болот. 3-4 университетке проходной балл алат. Мынандай даярдыктарды жасалат. Ал эми аягында жакшы иштеп, ушул жумушу менен иш табат деген жашылга өтүп кетишибиз керек да. Түшүнүктүү болдубу? И эми караңыздар, мына жерде ОРТге даярданыш үчүн сиздер бияктагы тоскоолдуктарды дагы, ылдыйда тоскоолдуктарды дагы, жогоруда мүмкүнчүлүктөрдү эске алып, план түзөбүз. Могул жердечи, мисалы, учурдагы абалдан бияка өтөбүз. Мисалы, ОРТны ийгиликтүү тапшырыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Айтыңыздарчы. Өкүш керек. Даярданыш керек. Даярданыш керек. Ооба, аны үчүн ОРТде эмнеге басым жасалат, ким билет? ОРТда эми китептерге, жаңы компанияларга басым жасалат. Китептерге додо. Кыргыз тили менен математикага басым жасалат. Эң туура. Ушул кыргыз тил, математика, аналогия деп, кыргыз тилде аналогиялар кошо кетет, математикада логикасы кошо кетет. Окуу жана түшүнүк ошол сыяктуу. Ооба, ошого даярданыш үчүн сиздер эмнерде? Плюс өзүнүн кесибине тиешелүү. Информатика болсо, значит, ошол багытта. Медицина болсо, химия, биологияны кошо алып кетиш керек. Андан сырткары, мисалы, чет мамлекеттерге чыгып даярданып тил үйрөнсүн десе, анда ушундай тек кыздар, же болбосо ЮНИСЕФтин башка долбоорлору болушу мүмкүн, же вообще ЮЗОФОШ деген башка долбоорлор болушу мүмкүн. Ошолор аркылуу маалымат алуу, чогултуу, пландаштыруу деп, мунун арасына бүт пландарды жазасыздар. Мүмкүнчүлүк менен тоскоолдуктарды эске алып. Түшүнүктүүбү? Мисалы, мен азыр сиздерге мындай биздин башка катышуучулардыкын көрсөтүп көрөйүн. Караңыздар. Мынагулар кадимки алыскы тоолуу шарттагы жердеги үй бүлөлөрдүн сүрөттөрү. Булар чоң алайдын катышуучулары. Кыялданууга саякат деген ушундуктан кыялданууга саякат болду. Жана кыялда жөн эле нур күн болуп турбадыбы? Эми берде кыялданууга саякат. Караңыздар, булар комок салабыз дешти. Комогу бар азыркы мезгилде, магазин кичинекей. Аны супермаркет кылабыз деп атат. Жаңы стандарттарга жооп берген. Эми булардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Комоктун кичинекей оборот акчасы бар. Булар картошка эгишет, сатышат. Күйөөсү, аялы мектепте иштейт. Күйөөсүнүн мал жандыктары бар. Булардын огород жери бар. Огородунан ошо картошка, партошка алабыз деп атат. Аялы менен күйөөсү бири-бирин колдойт, бул үй бүлөнүкү да. Андан кийин күйөөсү плюс дагы кошумча иште иштейт. Анан трактор дагы айдайт, сезон учурунда трактор менен акча табат. Сезон жок учурда такси болуп иштейт, жана ошко каттап, башка кылып. Анан участок бар, ошол участоктун үстүндө эмне салабыз деп атат? Супермаркет салабыз деп атат.
Эми кандай тоскоолдуктарды булар белгиледи? Үйдө карыган чоң атасы бар деп атат. Ал тоскоолдук болушу мүмкүн деп атат. Эми атам урса акча көбүрөөк каражат кетип калат деди да. Андан сырткары могул жерде жаан чачын дейт. Погода бизге көбүрөөк кыш болуп, көбүрөөк жаан чачын болсо, бизде суук болот, ишибиз кеч башталат деп атат. Творческое мышление, да? Теперь я вам расскажу на примере, как это работает. Ну, пример, да? Мага эле угулдубу же баарынабы? Бизге да жеке. Андан кийин электричество менен проблема болушу мүмкүн, транспорт токтойт дейт, стеллаждар таппай калышы мүмкүн, убакыт аз, туура пландаштырбасак, акча каражатыбыз чектелип калышы мүмкүн дейт. Эми караңыздар, мен айттым, эмне себептен силерге ушу супермаркет керек десек, биз дейт 2022 жылы февраль айына $40,000 2 комнат жаңы салынган үйдөн алгыбыз келет деп атат да. Ошондой максат коюп атат, үй бүлөчү. Ага жетиш үчүн булар супермаркеттин кирешесин ушул үйгө колдонобуз дейт. Эми булар эмне кылат? Биринчи очередь чертеж жасайт, калькуляция кылып, эсептеп, планын түзүп, чертеж кылат, элдерден сурайт, башка кылып сүрүштүрөм. Плюс обороттогу акчаны да белгилеп алам деп атат. Андан сырткары могул жерде эмне кылабыз? Фундамент курабыз, башка иш аракеттерди баштайм дейт. Бул уже 6 айда жасала турган иштерди көрсөтүп атат. Стеллаждарды заказ берем дейт. Кийинки айда 9 ай ичи мен дубалын көтөрүп, уже фундаментти баштап, дубалын да көтөрүп бүтөм деп атат. Андан кийин крышасын жаап, уже магазиним оборотко ишке кирет деп турат. Ошол эле учурда эмне иш кылат? Шагыл түшүрөм, кум ташыйм, onu алып келем, буну алып келем, расчетторду чыгарам, заказдарды тейлейбиз, башка кылабыз деп кетет. Бул жерде деле ошол мал жандыктарын көбөйтүү боюнча иш аракеттер жасалып атат. И мыногу үчүнчүсү дагы кирешени көбөйтүү жолунда дагы турат да. Мисалы, жаңы үйдү кандай кылсак болот, же кухонный времянканы кандай кылсак болот деп түшүрүлгөн. Демек, көрдүңүздөрбү, кыялданууга саякат ушундай вариантта болот экен. Түшүнүктүү болдубу? Урматтуу катышуучулар, реакция берип койсоңуздар. Ооба деп Анназарова Жумагүл жазып атат. Болду. Дагы. Ошондо кимдики кандай болду? Кичине багыт болуп калдыбы? Аз болсо дагы.